Беркемпанын өзүнүн нефть базасы бар. Азамат Арапаевдин цемент заводу бар. Эми ал ири мындай чоң мына азыр көрдүк шаарды бир 4-5 адам бөлүп алыптыр да. Анан ал ири өтүп кеткендерди биз бүгүн эле билген жокпуз да. Вообще каналдын үстүндө турат экен да. Анда бунун территориясы вообще нар жакта экен да. Ош шаарында кызыл сызыкка чыгып кеткен курулуштарды бузуу уланып жатат. Анда темир жол өткөлүнөн баштап Нариман айлампасына чейин өз билемдик менен салынган курулуштар аныкталган. Ал жерлерге белгилүү аткаминерлер Жалил Атамбаев, Шарапаткан Мажитова, Азамат Арапбаев, Эмпа май куючу жайынын ээлери ээлик кылгандыгы шаардык бийлик тарабынан ачыкталган. Ал канча аянттан экен тоштуу мен маалыматтарым жок. Ал жерде башка дагы ишканалар бар. Ошол биздин темир жол өткөн жолдон баштап Нариман айыл өкмөтүнүн айлампасы бар. Ошол жерге чейинки жерлерде алар төртөөнүн жайгашкан жер тилкелери бар. Темир жол өткөлүнөн баштап Нариман айлампасына чейинки жерлер толугу менен 4 адамга караштуу экени 2017-жылдары эле белгилүү болгон. Аймак шаарга караганына карабастан салыктар Кара Суу районуна төлөнүп турган. Бул маалыматты ачыктаган Манас Ата муниципалдык аймактык башкармалыгынын башчысы убагында алар мыйзамсыз менчиктештирилип кеткендигин негиз кылат. 15-жылдан 2019-жылга чейин иштеп кеткен маалда мен ошолду тактап билген жылдарым ошол жылдар 2017-жылдарчы. Андан кийин мен башка жакта бир 2 жыл иштеп келип кайра бул жерде иштегениме бир 3 жылдай болуп калды. 3 жылдан бери мен азыркы өзүмүн ошол жерге барып, ошол жерде иштеген ишкерлерди караганда, ошол Атамбаевдин, Беркемпанын өзүнүн нефть базасы бар, Азамат Арапаевдин цемент заводу бар. Анан кийин кече күндөн бери ошол Шарапат эжекебиздин менин жерим жок анамына деп 2 күндөн бери мен өзү менен да сүйлөшүүдөм. Азыр ошол бизде кадастрга мен кат жолдогонмун. Эгер ошолор жерлерди тактап берген болсо, эженин жери бар же жок болуп чыгат. Деген менен жогорку кеңештин депутаты Шарапаткан Мажитова аталган аймакта мыйзамсыз жери жок экенин айтып, Ош ТВ телеканалына кайрылган. Эл өкүлү шаардык мэрияны туура эмес маалымат тараткандыкка айыптады. Мен сразу эле ал жерде менин жерим 1 метр дагы жерим жок да, мен билем аны. Болгон дагы эмес, ал жактан вообще менде андай лишний жерлер жок. Мен өзүм айлыктап отурамын ол жерде. Эже мен адашып муну Азамат эмелерди айтып атып, адашып сиздикин дагы айтып коюпмун. Мага бирөөлөр айтты эле 17-жыл ушул жерде эженин дагы жери болгон деп. Андай достоверный мындай такталбаган маалымат менен эмне чыгарышат билбейм. Жаныбекке айтсам, азыр мен барып макул эже опровержение берип коем деп ошентип атат. Анан ага чейин эле силер дагы чыгарып жүрсүңөр да. Аталган жер Союз мезгилинде өнөр жай багытында пайдаланылган, кийин жеке тараптарга менчиктештирилген. Учурда бул боюнча Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы жерлердин документтерин көтөрүп, териштирүү иштерин жүргүзүп жатыптыр. Бир канча мындай белгилүү инсандар бир 4 адам эле ошол жерде эл алган. Негизинен ал жерде жалпы жерлер бул мурдатан Союз кезинен өнөр жай багытындагы жерлер болуп саналган. Кийин ошол менчиктештирүү учурунда ошол жеке тараптарга өтүп кеткен. Бирок жолдун чекесиндеги жана каналдын жээгинде турган курулуштар булар чындыгында мыйзамсыз. Бул канал жанагы Увам каналы болуп, Ваткоздун балансындагы канал. Жеке тараптардын колуна өтүп кеткен каладагы жерлер муну менен эле чектелбейт. Буга чейин Акбура дарыясынын корук зонасында жайгашкан Мырзахматовго таандыктелген 4 гектар 80 сотук жер аныкталган. Аталган жерди кайтаруу боюнча учурда сот уланууда. Эми сот процесстери жүрүп жатат бул жактан. Азыр эми юристтер иштеп жатат бул маселе боюнча. Соттун ошол чечимдери жыйынтыгы чыккандан кийин да кошумча маалымат берилет. Ош шаарындагы мыйзамсыз делген жайларда үлкөн чиновниктердин аты чыгып келгени буга чейин эле маалым болгон. Деген менен аларды талашып кайтарып алуу аракети жергиликтүү бийлик тараптан жүргөн эместигин шаардык кеңештин депутаты Медер Абдыманапов сынгалды. Мындан улам мыйзамсыз курулуштар менен күрөшүү баарына тегиз болушу керек дейт. Эми ал ири мындай чоң мына азыр көрдүк шаарды бир 4-5 адам бөлүп алыптыр да. Анан ал ири өтүп кеткендерди биз бүгүн эле билген жокпуз да. Мени карапайым эл бүгүн билген болсун, бирок архитектура, УМС, кадастр, газ ишканалары аларды бүгүн эле билип калган жок да. Алар мэрге өздөрү айтып атпайбы? Бул жер моунду тиги кишиники болчу, бул жер тиги кишиники, бул тиги депутаттыкы, тиги чиновниктики депчи. Демек булар баары билген да. Демек билген, бирок ал мыйзамдуу иш аракеттерге барган эмес.
Ош шаардык мэриясы убагында мыйзамсыз берилип кеткен бир нече объектилерди кайтарды. Анын ичинде Матраимовдун Супаналиев дарегиндеги мейманканасы, Динамо күрөш залынын айланасындагы 2 жер тилке алынган. Мейманканага учурда шаардык билим берүү башкармалыгы көчүрүлгөн. Ал эми мектептердин аянтын жеке жактарга, соода түйүндөрүн, капиталдык курулуштарды курууга берилген фактылар 1991 жылдан 2006 жылдар аралыгында эң көп катталган. Алмагүл Эрке Байгызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.